16 күн ноябрь айынын сууктугуна карабай Тосор айылынын тургуну Акыйкат Букаров тракторду өзү башкарды. Чырмалышкан таштак жолду сүрүү Акыйкат үчүн оор эле болду. Ал өз акчасына техникасын камсыздап, Тосор айылынын патриот жараны катары жардамын берди. Бирок жанында айылдагы жаштар, аксакалдар колдоп жүрдү. Жолду ошол Кудай буйрса 16 күн дегенде салып бүттүк. Жол салып кыйынчылыктар абдан көп болду. Бул илгертеден бери эле келаткан көйгөй болчу элдики. Анан эми эң биринчиден акимибиз Мурат Сайдиновичке терең ыраазычылык билдиргизебиз. Ошол киши келип көрүп, колдоо кылып, ол жерде май сайына, күйүүчү майларына жардам берди. Анан техника экен, Союздун техникасы болгондон сынат экен, сынбай койбойт экен. Абдан көп кыйынчылыктар болду. Кирип кетип, зил 31 машина менен сүйрөп да чыккан күндөр болду. Балдар менен теңчи балдарым Нурбек, Жамил, Жаныбек Тайеке ушулар чогуу жүрүштү. Трактордун основной бул башмагы кетет экен. Момунда таштарды көрдүңүздөр. Таштар аябай талкалайт экен. Тиши кетет экен. Тишин 2 сыйра алмаштырдык. Башмагын 1 сыйра алмаштырдым. Эми азыр дагы талкаланды. Кудай буйрса үйгө жетсе дагы ремонттош керек. Чоң жумушту бүтүрүп турат да, мурун мына бул жерден кыялап бир эле уй өтчү. Эгер 2 уйдан жөйлөшүп кетсе, бияка түшүп, баягы жарадар болмок, же болбосо дагы өлүмгө туужар болмок. Ал эми мына ушундай жарды ошол өзүнүн менчик трактору менен жазап, мына кандай бир 20-30 метр бийиктиктеги таштардын баарын жылдырып, жакшы жазап самалыктарды эметип атат. Бул жерден айта кетчү айыл өкмөтүнө, акимге жана Акыйкатка ыраазычылык айтары менен Мурат Сайдинович Раматовду ээрчитип келгенде өзү кошо чыгып көрүп, анан уш жерден убадалаштык. Эгерде ушул жерге жакшы жардам берсеңиз, сиздин атыңыздан коюуга элди макулдук кылалы деп сүйлөшкөнбүз. Ошентип 30 жылдан берки Тосор айылындагы жол көйгөйү чечилди. Бүгүн айыл тургундары жолду жасап бүтүп ачылышын жасады. Бул жолду жасоо үчүн Кара Таш коктусундагы сайлар түрттүрүлүп, чоң-чоң таштар жардырылган. Демилгени айыл аксакалдары активдүү жаштар көтөрүп, Ысык көлдү өнүктүрүү фондусунан 262 000 сом бөлүнгөн. Анан бүгүнкү күндө негизгиси бул аксакалдар айтып аткандай 30 жылдан келаткан көйгөй экен, мал чыкчу. Кудай буйрса 300 гектардын тегерегинде жайыт болду. Бүгүнкү күндө Тосор району негизгиси Тосор аксакалдары жаштар көтөрүп буга чейин, анан Кудай буйрса бүгүнкү күндө бүтүп, Тосордун эли абдан кубанычта. Тосор эли үчүн ушул жолубуз өтө зарыл, керектүү болчу. Себеби мындан ары бизде көптөгөн жайлоолор бар, орто жайлоо. Мына мисалы үчүн Бугу, Бүркүтыя, Калкак, Тегерек, Кодол деген жайлоо. Мына ушунун баардыгына мал жайланыш керек болчу. Ушул жолдун жоктугунан эл көбү үйүнө кармап, малдын эми азабы болот да, ошол азабын үйдө тартып жүрүшкөн да. Анан эми мынакей быйыл биздин өзүбүздүн жигитибиз Акыйкаттын демилгеси менен биздин Жетегөз районунун акими жардамы менен ушул жерге 262 000 акча которулуп, мына ошол акчанын негизинде бизде 30 жылдан ашык мөөнөттө чечилбеген маселе быйыл мынакей ушул күнү чечилип, жол ачылып атат. Жасалган жол аркылуу эми айылдагы мал жандыктар кенен жайытка өтөт. Айылда жергиликтүү тургундар тиричиликти мал менен өткөрүшөт. Андыктан мал өткөн 3 чакырым жаңы жасалган жолго айыл аксакалдары да, жаштар да кубанып олтурат. Баарыбыз азыркы жүрүп жаткан өзгөрүүлөрдү колдоого алып, ошол өзүбүздүн эмгегибиз менен элибизди, жерибизди сүйүп, мамлекетибизди урматтап, анын чыныгы уулдары болсо, аларды сыйлап, урматтап, аларды колдоого алышыбыз керек. Мына ошондо гана элибиз жакшылыкка жол салат. Көйгөй көп жылдан бери чечилбей аткан көйгөй ушу жыл менен айылдын керек эмес муктаждыгы боюнча жол салынып, ошо жаштардын эмеси менен, демилгеси менен болот негизичи. Демилге башталмайынча иш башталбайт дегенде
Анан бул жерде ошо биз өзүбүздүн айыл бак чарбачылыгы көбөйүп кеткенине жараша жайыт жерибиз аз болуп, анан бул жер бизге ылайыктуу жер болуп турат да ушул. Тосор айылынын калкы 6337, айылда 1150 бодо мал, 5000ге жакын майда мал жандыктары катталган. Жасалган жол аркылуу эми айыл эли 300 чакырым аянтты ээлеген жайытка мал жандыктарын жайуу мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болушту. Жазгүл Сатаева, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл маалымат кызматы үчүн Жети Өгүз районунан.